Бул демилге өтө жакшы демилге. Азыркы мага чейинки айткан коллегалардын баарысына кошулам. Чындыгында бул өзүнчө министрлик кылып түссөк өтө жакшы иш болот да. Себеби дегенде качан гана бул өзүнчө спорт жана жаштар министрлиги кылып түзмөй сайын биздин спортчуларыбызга жакшы көңүл бурулбайт. Карап көрүңүздөр. Бул биздеги статистиканы карасак, буга чейинки калган министрликке караганда ушул мынабул жөнөкөй департаменттин ишинин жыйынтыгы менен канча ийгиликтерге жетишип атабыз. Дүйнөгө таанылып атабыз. Бул бир гана бир акча табуу башка эмес. Биздин желегибизди көтөрүп, рухубузду, духубузду көтөргөн ушу биздин спортсмен, балбан кыздарыбыз, балдарыбыз болуп атат. Башка министрликтерге салыштырып, эмне буларды өгөй баладай кылып туруп өгөйлөйбүз? Али комитет кылабыз, али департамент кылабыз. Буларды департаменттен жоюп, өзүнчө министрлик кыла турган болсок, ошондо гана дагы стимул болуп, биздин арттан өсүп келип аткан жаш спортсмендерибизге чоң дух болот, жакшы көңүл бурулат. Себеби азыркы шаардагы, областтагы спорт комитеттеринин абалын карап туруп, зээнин кейит да. Акчаны дагы убагында бөлүп бере албайбыз. Себеби булар департамент, өздөрүнүн сөзү жок, сөзү жетпейт. Бул Минкультуранын жетекчиси бул спорт боюнча вообще понятиясы жок. Бул жигитке окшогон спортсмен, спортту түшүнгөн, ошол дүйнөлүк чемпионаттарга катышып жүргөн профессионалдарды качан гана министр кылып шайлай турган болсок, ошондо гана биздин спортчуларыбызга бир чоң бир көңүл буруу болот да. Ошого мен ойлойт элем. 10 секунд кошуп бергиле. Нурбек Өмүрбекович, ушуну давайте биз жалпы добушка коесузбу, президентке бир кайрылуу кылайлы. Өзүнчө министр кылып түзөйлү биз. Биз үчүн бир эң чоң көйгөй бул. Колдойлу спортсмендерибизди, спортчуларыбызды. Рахмат, чоң рахмат.